Саламатсызбы, Камчыбек Кадыршаевич. Бизде мына ушул Жалал Абад облусуна байланыштуу бир катар суроолорубуз бар эле. Ушул кечээ президент Садыр Жапаров Жалал Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо боюнча мыйзамга кол койду. Анан азыркы учурда бул боюнча коомчулукта ар кандай өңүттө талкуулап жатышат. Бул боюнча сиздин жеке пикириңиз кандай? Саламатчылык. Мен ошол Жалал Абад шаарын Манас шаары деп которуу боюнча бир нече күндөн бери ушундай талкуулап жүрүп атат коомчулукта. Атайлап өз пикиримди айткан эмес болчумун. Ошол президентибиз мыйзамга кол койсо, эгер мыйзам өтүп чындыгында ошондой алмашса, андан кийин айтайын деген оюм бар эле. Чын-чынына келгенде бул Жалал Абад шаарын Манас шаары кылып кайрадан атын кайрадан коюу мен идеям деп айтсам да болот да. Мен дагы идеям болду. Жана элибиздин ошо суроолору болду да. Себеби туура Жалал Абад шаарын атыны Манас кылып өзгөрткөндө кайсы бир деңгээлде элибиздин ошо Жалал Абад шаарынын башка эле шаарлардын деле бар жерлердин адамдардын ичтери ачышып атат. Чын айтканда менин деле ичим ачышып атат. Менин деле ичим ачышып атат. Себеби баарыбыз ошо шаарда төрөлдүк, өстүк, чоңойдук, окудук дегендей ошол шаарда. Ошол шаарда бала чакабыз, тууган уругубуз жашайт. Баарыбыздын жүрөгүбүзгө, акылыбызга ошол Жалал Абад деген сөз сиңип калды да. Сиңип калды. Ошондуктан Жалал Абад шаарын өзгөртүп салуу, бир таптал өзгөртүп салуу бизге да чоочун болуп атат. Манас деген сөз, Манастын өзү ар бир кыргыздын жүрөгүндө. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас бар. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Жалал Абад жок. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас бар. Ошондуктан биз азыркы адамдарга, азыркы жашап аткандарга булар бир аз чоочу болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок келечекте Манас шаарында төрөлүшөт, Манас шаарында өсүшөт, Манас болуп калат. Манас бул биздин кыргыз мамлекетинде жашаган элдердин, айрыкча кыргыздардын бул руху, духу. Так. Ушул Жалал Абад шаарын Манас деп аталып калышына мен сыймыктанам. Дагы бир жолу айтайын, мындан ары биз Манаска да көнөбүз. Кээ бирлер айтып атышпайбы? Ой, Манасты таласка койсо болот эле, таластыктарга берсе болот эле деп. Ай, Манас деген бул таластыктардыкы эмес. Манас бул кыргыздыкы. Манас бул кыргыздын духу, кыргыздын руху, кыргыздын келечеги жана кыргыздын өткөн тарыхы. Манас менен кыргыз болгон, мындан ары да ушундай болот. Туура Жалал Абад деле жаман шаар эмес болчу. Бирок Жалал Абад Индонезияда Жалал Абад, Жалал Абад Афганистанда бар Жалал Абад, Жалал Абад Пакистанда бар, Жалал Абад Индияда бар. Бирок Манас бир гана кыргызда бар да. Манас бир гана кыргызда бар. Дүйнө жүзүндө Манас деген шаар бир гана кыргызда бар. Мен ойлоймун, урматтуу президентибиз эң туура чечим кабыл алды. Туура чечим кабыл алды. Бул азыркыга эмес, келечек муундарга. Муну дагы бир 20-30 жылдан көрөсүңөр. 30 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, 50 жыл өткөндөн кийин биздин азыркы жаш балдарыбыз чоңоюшат. Аны ошолор айтат. Бизге рахмат айтат ошондо. Рахмат. Туура эле ошону өзгөртүп коюшкан экен. Биз ошо ойдон калбастан мына Манас болуп калдык. Манас шаары болуп калдык деп сыймыктана турган убакыт келет. Бирок аны үчүн кичине убакыт керек, бир аз жылдар өтүш керек. Анан ушул эл арасында Манас шаары жакын арада бир борбор шаар болот деген, борбору Манас шаарына көчүрүлөт деген да кептер болуп атат да. Бул боюнча сизде кандай маалыматтар бар? Манас шаарын борбор кылуу боюнча азыркы күндө эч кандай ой жок андай. Мен мына ачык айтып коеюн, эч кандай жетекчилердин оюнда же болбосо башка бир саясатчылардын оюнда андай нерсе жок. Андай нерсе жок. Бирок Манас шаары кыргыз мамлекетинин борбору деп аталып калса, бул сонун эле болмок. Сонун эле болмок. Бирок азырынча андай маселе коюлган жок эч жерде, андай маселе көтөрүлгөн жок. Эгерде андай маселе көтөрүлүп калып, же ошондой маселе боло турган болсо, аны эл чечиш керек. Борбордун атын өзгөртүүгө же борборду которууну элибиз чечиш керек. Аны бир саясатчылар же кайсыл бир жетекчилер, кайсыл бир топ чечпеш керек. Аны элибиз чечиш керек. Аны үчүн Манас шаарын кыргыз мамлекетинин борбору кылууга макулсузбу деп референдум койсо элибиз чечип коет. Эл макул болсо коебуз. Эл макул болсо койбойбуз дегендей. Бирок бул маселе дагы азыр күн тартибинде жок. Күн тартибинде жок. Мен өзүмдүн оюмду айтып атам да. Эгер кайсы бир маалда
ушул маселе көтөрүлүп калса, муну бир гана элибиз чечиш керек. Учурда өлкөбүздө аймактарда ар тараптуу көңүл бөлүнүп, ар тараптуу өнүгүүлөр болуп жатат десек дагы болот. Анан ушул өзгөчө облустардын ичинен Жалал Абадка өзгөчө акцент коюлуп, Жалал Абадка өзгөчө көңүл бөлүнүп жатат деген сыяктуу сөздөр да болуп атат да. Анан бул боюнча сиздин пикириңиз? Эми баягы айтып атышпайбы, Жалал Абад болсо анда Жалал Абад Манас облусу болуп калабы деп. Муну да тактап айтып кетейин. Манас облусу болбойт, Жалал Абад облусу бойдон эле калат. Манас шаары Жалал Абад облусу болуп калат да. Азыр бүгүнкү мыйзамдарга ылайыктуу. Жалал Абад шаары бул биздин мамлекеттин түштүк жергесиндеги Оштон кийинки эле чоң шаар. Республикабызда 3-чү чоң шаар. Так. Ал эми ал жерде эмне үчүн ушундай тез өнүгүп атат, тез ушундай жумуштар болуп атат? Себеби ошол жердеги биздин иштеген мэрияны деп коеюн. Мэрияда иштегендер, губернатор болуп иштегендер, ошолордун иштеринин жакшылыгы да. Аларга канчалык идеяларды айтсаң, же канчалык сунуштарды берсең, алар тез-тез аткарып турат да. Например, башка бир региондорго бир идея берсең, башка бир шаарларга, акимдерге, губернаторлорго айтсаң, алар ошол идеяны же болбосо эсинен чыгарып коюшат, же аткарышпайт, же чала аткарышат. Ал эми Жалал Абадка болсо, мисалы Жалал Абад шаарына мына давайте ушу ипотеканын үйлөрүн курайлы дедик эле. Жалал Абад шаарынын мэри, губернатору чуркап, тытынып жүрүшүп, жерлерди таап беришет. Ошого тез-тез ошол жумуштарды аткарышат. Бардыгы ушу кыргыз мамлекети ичинде Жалал Абад шаарында ала турган болот. Ошондуктан Жалал Абад шаарынын өнүгүшү бул бир эле Жалал Абад шаардыктар үчүн керек эмес. Бул бүт мамлекетибиздин ар бир жараны үчүн керек. Ошондой өнүгүү башка шаарларда да болуп атат. Болот. Бирок ал жакта темп мындай бир аз басаңыраак да. Инициатива жок. Мындай жергиликтүү бийлик органдарында иштеген адамдардын инициативасы жок. Чуркап иштешпейт. Же болбосо аларга анын кереги жок. Четтеп тура беришет, жоопкерчиликтен качышат. А Жалал Абад шаарында күндө жаңы идея, жаңы проекттер, жаңы ишканалар, ошонун бардыгын жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери өздөрүнүн желкесине салып, мойнуна салып алып тартып кетип атышат. 2020-жыл октябрда мына 5 жыл болот, билесиз, Урматов Садыр Кожоевичтин командасынын бийликке келгенден бери. Ошондон бери Жалал Абад шаарында бир дагы мэр алмаша элек. Бир мэр коюлган октябрь 2020-жылы. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Мына ушундай болуш керек. Иштеш керек. Болгону Жалал Абад облусунда бир гана губернатор алмашты. Бир эле жолу алмашты. А башка облустарда бүгүнкү күндө 4-төн 5тен алмашкан жерлер бар. Так. А шаарларда болсо 5-6 мэрлер алмашып кеткен жерлер бар. То есть ошондуктан шаар өнүгүп атат. Ошондуктан мамлекетибизде стабилдүүлүк керек. Урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен мамлекетибиздин бүт булуң бурчтарында, ар бир райондорунда, шаарларында ошолордун жашоо турмушун көрүп, эмне керек, биринчи зарыл болгон эмне маселелерди чечиш керек, ошолорду карап, жер-жерлерде чечкенге аракет кылып атабыз. Мен өзүм ошого чуркап жүрөмүн. Мен дагы бир жолу айтамын, Жалал Абад шаарынын өнүгүүсү башка шаарларга да жайылыш керек да. Башка шаарларыбыз да ушундай болгонго аракет кылыш керек. Мамлекетибиздеги эң чоң филармония Жалал Абад шаарында курулуп атат. Мамлекетибиздеги эң чоң кардиологик центр Жалал Абад шаарында курулуп атат. Мамлекетибиздеги президентибиздин атындагы президент мектеби ошол курулуп атат Жалал Абад шаарында. Жалал Абад шаарында эң чоң баягы дворец спорта тоже ошо курулуп атат. То есть булардын бардыгына жер керек, чуркаш керек, иштеш керек, акча керек, ошо эмгек керек да, эмгек керек. Эмгек кылса эле өнүгө берет. Точно эле Жалал Абад шаарында мына азыр Токмок шаарына карап атабыз. Президентибиз тапшырма берди. Мына Бишкек, Ош, Жалал Абад эми Токмокко көңүл буруу. Токмок шаарын өнүктүрөйлү деп президентибиз тапшырманы койду. Ошондо мен Токмок шаарына өзүм мына 2 жолу барып келдим. Бир нече объектилерди куруу боюнча тапшырмаларды бердик. Президенттин өнүктүрүү фонду бар. Президенттин өнүктүрүү фондунан Токмок шаарын өнүктүрүү боюнча, Токмок шаарына жардам берүү боюнча атайын чоң суммадагы акча бөлүнүп берилди. Эми ошону азыр тез-тез жергиликтүү бийликтегилер, ошо Токмок шаарынын мэри жана башкалар ошону освоить этип алса, тез-тез эмдиги жылы дагы бөлүп беребиз. Так, аркы жылы дагы бөлүп беребиз. Ошентип отуруп 2-3 жылдын ичинде Токмоктогу Жалал Абадтан кем калбай калат. Каракол шаары өнүгүп атат,
То есть бир эле Жалал Абад өнүгүп атат деген бул туура эмес. Анын үчүн иштеш керек. Өздөрү иштешпейт, анан оозун ачып карап отура берет. Ошол эле мына Кара Балтага миллиард бөлүп бердик. Эмне кылды? Миллиарды төгүп чачып жок кылышты. Эч кандай пайда жок. Ошол эле Токмок шаарына миллиард сом бөлүп бердик. Эмне кылды? Төгүп чачып жок кылышты. Мына көрдүңүзбү? А ошол эле мезгилде Жалал Абад шаарына мындан 3 жыл алдын миллиард сом бөлүп бердик эле. Бүт бардыгын керектүү жактарга иштетип, шаардын жолдорун оңдоп, сууларын оңдоп, тибире чыкытып алышты. А булар жакшы иштейт экен деп туруп, экинчи жыл андан 1 миллиард эмес, уже 2 миллиард бөлүп бердик. Быйылкы жылга болсо Жалал Абад шаарынын өзүнө эле 5 миллиардтай акча бөлүп бердик. Иштеген адамдарга бөлүп бере беребиз. А Кара Балта эгерде миллиард сомду жеп койсо, ага эмне үчүн дагы бөлүшүбүз керек? Ошо Кара Балта шаарынын мэри азыр мына түрмөдө отурат. Токмок шаарынын мэри түрмөдө отурат. Токмок шаарына эми азыр жакшы мэрди алып келип койдук. Ошо менен өнүгөбүз деген бир оюбуз бар да. Кудай буйрса, ошого кичине бир үмүт бар. Кара Балта шаарына азыркыга чейин жакшы бир мен иштейм ошол жерде. Мен ошол жерде бир Кара Балта шаарын өнүктүрөм. Мамлекет бөлүп берген акчаны жебей, ичпей шаарга иштетем деген бир жакшы кадр жок. Кадр жок болуп атат. Ошондуктан мен ойлоймун, Жалал Абад шаарынын өнүгүүсү башка шаарларга, башка райондорго, башка облустарга ошол үлгү болуш керек деп эсептейм да. Биз ага ичибиз таарыбаш керек. Муну кайра үлгү катары карашыбыз керек.